Бүгүнкү соношо программабыздын кадырлуу коногу эстрадарчысы, эстрада жылдызы Айпери Куйбек кызы эжекебизге келип отурат. Кол чабар менен тосуп алабыз. Айпери Куйбек кызы. Саламатсызбы? Келиңиз. Төрүбүздөн орун алып бериңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Бизди көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөргө, угармандарыңызга учурашып, саламдашып кетсеңиз болот. Анан эфирибизди баштайбыз. Кутман кеч. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин сонун шоу программасынын жалпы көрөрмандары, күйөрмандары. Деги эле азыркы учурда бизди эфир астында көрүп жаткан биздин туугандар. Ушул азыркы учурдагы ыйык Рамазан айыбыз кут болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллахымдын мээрими жааган болсун. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Деп эле алып баруучу болуп кетет окшойм, Чоң рахмат, айтыңыз келсин. Сиздин да кармаган орозоңуз кабыл болсун. Кечээ эле ата-энеңизди умрага жибердиңиз. Дароо эле бысымла деп дал ушул суроодон баштайын. Деги эле аман-эсен жетип алыштыбы, сүйлөштүңүзбү? Ооба, рахмат чоң. Негизи жакшы, эми ар бир эле инсандын кыялы болсо керек, ниети болсо керек, ата-энесинин ыраазычылыгын алуу, ата-энесин Меккеге жөнөтүү же алып баруу, Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушул жылдын башында апамдын туулган күнүндө, юбилейинде атам экөөнү умрага сапар жолдомо берген болчук, белек кылып. Кудайга шүгүр, ошол күндү мына Аллахым ыйык Рамазан айына насип кылган экен. Кечээ күнү жолго сапарга чыгышты, жетишти. Кудайга шүгүр, Медина шаарында азыркы учурда атам менен, апам менен бирдикте кимде ким умрага сапар тарткан болсо, деги эле ушул зыяратыңыздар кабыл болсун дегим келет. Ар бир инсандын зыяраты, дуалары, намаздары кабыл болсун. Айтканыңыз келсин, кабыл болсун. Анан дал ушул белекти берер алдын бул өзүңүздүн эле мындай мен берем деген ой болчу же түрткү болгон адам барбы? Умрага белек берели деп. Жок, мен эми сөздүн ачыгы алдабайын. 2 жылдан бери айтып келем атам менен апама. 2 жылдан бери белек кылайын десем, ооба кызым деп кылышат. Анан бирок 2 жылдан бери баягы башка мамлекеттерге белек кылып жүрдүм, баягы путевка деп коет го, эс алуу. Турцияга барышты, башка жакка барышты. Быйыл болсо Кудайым насип кылган экен, барабыз кызым деди. Андан кийин Кудайга шүгүр, унча жакшы деп анан сүйүнүп өзүбүз эртемен барып аэропорттон узатып келдик. Өзгөчө баягы айтып калбадыңызбы, ушул жылдын башында апамдын юбилейи болду деп калбадыңызбы? Дал ушул жерде умрага жолдомо деп бергенде ата-энеңиздин сезимин көрө алдыңызбы? Баягы бирөөсү баягы сезимди ичинен ката албай ыйлап жибергендер болот. Эми чынын айтсам, атам менен апама мындай баягы сыртынан билдирбегени менен ичинде аябай эзилип жатканын мен сездим. Себеби эми мындай ар бир эле адам мындай баарына эле буйруй бербейт экен да бул нерсечи. Анан мисалы мен ушунчалык баргым келди, быйыл бара албай калдым. Апамдар менен чогуу бармакпыз. Анан ата-энемдин ичиндеги кубанычын, анан кийин сүрдөө сезимин байкадым. Дароо баягы кетерде аябай сүрдөп, анан белек кылып атканда дагы мындай башкача болушуп, ошол сезимдерди ар бир инсанга, ар бир кыргыз, мусулман бир тууганыма каалап кетет элем. Албетте. Деги эле өзү да айтып кеттиңиз, ушул ар бир баланын баягы кыялы болсо керек, баягы ата-энесин умрага жибергенде. Ал эми бизди көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөргө дагы жуксун дейли, насип этсин бул дагы. Кудай насип болсун. Анан чыгармачылык менен үй бүлөнү бирдей алып кетип атасыз. Деги эле кыйынчылыктар барбы? Ал эми азыркы мындай чыгармачылык аттанам дегендерге бир сизден бир лайфхак болсунчу. Деги эле чыгармачылыкта да алып кетиш кандай, үй бүлөнү да алып кетиш кандай? Эң негизгиси, мисалы сахнада жүргөнүмө мына быйыл 14 жыл болду. 14 жыл. 14 жыл болду. 14 жыл болду, Кудайга шүгүр. Эл баягы таанып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, бир аз да болсо ордумду таап бул чөйрөдө. Аллахым ушундай популярдуулукту, элдин алдына мындай таанылууну насип кылган экен. Ушунча мындай шүгүрлөрдү айтам. Ал эми жаңы чыгып келаткан өспүрүм негизи эле эми эркектерге, мырзаларга айта албайм. Аял кишиге эң башкысы бул жашоодо
аял затына тиешелүү баардык бакыттарды каалайт элем да. Аял заты эң биринчи эне болсо дейм. Ошондой эле Кудайга шүгүр, мына 3 балалуу болуп калдым. 3 баланын энесимин, 2 уулум, 1 кызым бар. Анан ар бир аял затына ошол эне болуу бакытын насип кылсын дейм. Ал эми чыгармачылык боюнча баягы адам баласы активдүү болсо жашоосунда баардыгына напси да, баягы эле напси да, тирилик деп коебуз, тиричилик деп коебуз, коомго жараша баягы жашоо, турмуш деп коебуз. Айтор баардыгын бирдей алып кетүү чындаса баягы экранга мындай оңой көрүнгөнү менен, мисалы Инстаграмга оңой көрүнгөнү менен, анын артында канча деген мээнет, канча деген эмгек, канча деген нерв жатат да мунун артында. Ошон үчүн албетте баарын бир алып кетүү өзүнүн түйшүктөрү бар, бирок каалоо болсо баарын алып кетсе болот. Эң сонун. Ал эми жолдошуңуздун сизди макул детирген кайсы сапаты, кайсы сөзү болду? Чечкиндүүлүгү. Чечкиндүүлүгү. Чечкиндүүлүгү, анан сөзүнө тургандыгы. Көбүнчө ушул өзүңүз да айтып кеттиңиз, айымдар ушу турмушка чыккандан кийин баягы жолдошум уруксат бербей атат, жолдошум чыгарбай атат деп көп эле чыгармачылыктан алыстап кетет да, баягы чын-чынына келгендечи. Анан эгерде жолдош макул болсо, кайнене тарабынан баягы каршылык болгон болот. Ал эми сизде карасам баары да жакшыдай. Жолдошуңуз болду атат. Алхамдулиллах, шүгүр. Эми Кудай таалам ушундай насип кылган экен. Эми кандай десем, жакшы көз тийбесин. Бирок эми турмушта үйдө төмөн болот, ысык суук болот, ара жолдо араздашкан учурлар болот. Менде баары идеалдуу деп айтпаймын. Бизде деле баягындай түшүнбөстүктөр болот. Турмушта болот экен да. Анан ошого эми башында билбейм, эч кандай бир кысым болгону, кызганыч болуп жүрдү башында. Эми андан соң баары жакшы болуп кетти. Эң сонун. Жеңип өттүк баардыгын. Эң негизгиси баары жакшы болсо эле болду. Кудайга шүгүр. Үй бүлөнүн түндүгү бийикке көтөрүлүп туруш үчүн эмне маанилүү үй бүлөдө? Бул жерде бул суроого эки тараптан жооп бериш керек деп ойлойм. Мисалы, мырза үчүн же аял үчүн? Жок, аял үчүн. Аял үчүн үй бүлөнүн түндүгү бийик көтөрүлүп туруш үчүн эң биринчи аял боюнча калуусу керек. Аял боюнча калуусу керек. Бул дегенибиз аялдык сапаттарга ээ болуу. Жана айтып кеткендей эле эне болуу, эркек менен бир монтип атаандашып тирешмей эмес, кайсыл жерде болбосун аял экенин унутпаш керек. Ошол. Эң туура айтасыз. Анан биз да билебиз, көбүнчө атаңызга жакынсыз да сизчи? Атамдын эркесине. Анткени Инстаграм барактарынан байкап калабыз. Ал эми өзүңүздүн кызыңыз атасына жакынбы? Азырынча билбейм, кичинелик кылып атабы, же мен ар дайым жанымда да кызым, баягы азыркы учурда мисалы кайрымдуулук иштер, коомдук иштерде ар дайым жанымда да. Баягы үйгө таштап бирөө таштай албайм, эмизем, ошого ар дайым жанымда, өзүм няня дагы албайм. Баягы карабачы адам өзүм көтөрө алып эле жүрөм, байкагандар, көргөндөр, билгендер бар. Эми бирок эми чоңойсо эртең күндө басып, баягы адам таанып калганда, сүйлөп калганда мүмкүн ошондо атасына жакын болот чыгар. Эгерде мени тартса, анда атасына жакын болот. Музыка телеканалында түз эфирде Сонун шоу программабызды улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми бүгүнкү кадырлуу коногубуз эстрадор чайым эстрада жылдызы Айперу Көбөк кызы. Ал эми Айперу Көбөк кызы эжебизге сонун сурооңуздар же болбосо сонун каалоо тилектериңиздер болсо 39 21 83 39 20 64 кыска номерине байланышка чыксаңыздар болот. Эфирибизди улантабыз. Эми алдыга карай сүйлөшсөк, деги эле алдыда кандай пландар болуп атат? Азыркы учурда мен баягы чыгармачылык менен канча болуп калды? 1,5 жыл, 2 жыл болуп калды. Аябай мындай тыныгуу алдым, декретте болуп. Азыр кызымына эми 6-7 ай болду кызым. Эми буюрса алдыга койгон иштерибиз эң башкысы, мен азыркы учурда мына Орозодо сооп иш аттуу долбоор ачкам. Бул жерде кайрымдуулук жасап аткан учурубуз. Негизи эле Орозого чейин эле башталды. Буюрса Орозодон кийин дагы уланта беребиз. Муктаж адамдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнө, ымыркайлар үйүнө барып, баягы муктаждыктарын алып берген
аракет кылып атабыз колдон келишинче. Албетте бул жерде элдин дагы салымы чоң, себеби сен ушундай жакшы иш кылып атырсың, муктаждарга жардам берип атасың, биздин атыбыздан дагы жасап кой деп өзүнүн баягы тыйын тыпырын атайын атаган тыйындарын берип дегендей. Эң башкысы баягы алдыдагы пландар ушундай иштерин дагы чоңое беришин каалайт элем, себеби мен ошол сооп иш кылгандан аябай рахат алам. Аллах разы болсун. Ал эми бизде телефон чалуу бар, биз кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, аты жөнүңүз? Аты жөнүм Айжамал болот. Кутман кечиңиздер менен баарыңыздардын Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Чоң рахмат. Руслан мырза, Айпер айым, сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат. Эфир сонун болуп жатат. Айпер эже, сизге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, дайыма ушундай жүзүңүздөн нур төгүлүп, жадырап, күлүп жайнап жүрүңүз дейбиз. Руслан мырза, сиз сонун алып барасыз сонун. Эфириңизди күтүп көрөбүз. Айпер эжеге суроо берет элем. Келиңиз, угуп атабыз. Сезим аттуу ырыңыз менен биздин элге таанылгансыз, ошолорду жандуу суранса кырдап бересизби? Сурооңуз жокпу? Ошону суранат элек жандуу. Сураныч экен бул, сураныч экен. Чоң рахмат, кабыл алдык. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай сурооңуздар же болбосо калдуу тилектериңиздер болсо, түз байланышка чыксаңыздар болот. 39 21 83 39 26 64 кыскан номер аркылуу биз сиздерди күтөбүз. Келинчек, келинчектерди окшойт эле, келинби? Эмне? Кайсы чыгарманы айтты? Мен кичине укпай калдым, ошол чыгарма менен. Сезимди айтты. Сезимдерди окшойт. Канча жыл болду ушу сезим жөнүндө бир сүйлөшө келеличи? Бул ыр 2008-жылы чыккан. Дал ушул мен баягы жалгыз соло деп коет, соло жалгыз ырдап чыккан. Ага чейин 15 жашымда атам менен чогуу ырдап чыкканмын. Алгачкы жолу чоң сахнага 2008-жылы жалгыз ошол менен Айпери Кубик кызы деп тааныткан чыгарма Акуу болуп учкум келет. Ушул чыгарма. Өзүңүздүн бул чыгарманын аталышы сезим, Сезим. Анткени көп эле баягы Акуу болуп учкум келет деген чыгармасы деп көп аталып калбады. Акуу деп айтышат, баягы кайрмасы кайталанган улам баягы эске калчу сөздөр ошол болгон үчүн. Сезим деген эми баягы ошол учурдагы, ошол маалдагы менин сезип жаткан ички сезимдерим жөнүндөгү ыр болчу да. Сөзү бону кимге таандык? Сөзү бону атама таандык. Музыкасы Ильяс Абдыразаковго таандык. Учурдан пайдаланып атама жана ошо Ильяс Абдыразаков агабызга терең ыраазычылык билдирем. Чынында бул баягы таланттуу кишилер да. Талантыңыздар өркүндөй берсин. Чоң рахмат. Ал эми 2008-жылгы эми акырындан кайрылып баралы, баягы эски күндөрдү эстейли, жаштык кезде эстейли. Дал ушул чыгарма сураналы, теле көрүүчүлөрдүн суранышын четкен какпай. Аккуу болуп учкум келет, айдай сулуу кезимде, асмандагы жылдыз болуш, ал сезимде. Жылдыз болуп учкум келет, жакшынакай кезимде, жер жүзүндө адам болуш, ал эсимде. Браво, колчоолор болсун. Чын айтканда азыркы учурда сиздин угармандарыңыз өзгөчө бир сүйүнүп кол чалып жаткан учуру. Бизде дагы да телефон чалы бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, аты жөнүңүз тааныша кетели. Мен балыкчы Үскөл районуна караштуу Чарганыш айылынан чалып жаттым эле. Кубанычтабыз. Мен сиздердин эфириңиздерге салам жолдойм. Жана Айпер эжеге каалоо тилегим бар эле. Келиңиз, угутабыз. Айпер эже, сиздин ырларыңыз мага өрлө жагат. Рахмат. Клиптерди көп чыгарып жүрөрүңүз. Мен сиздин ырларыңызды көп угам. Рахмат. Сизге суроом бар эле, дагы клипиңиз, музыкаларыңыз чыгабы? Ушу менен токтоп калат, Дагы сурооңуз барбы? Жок. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Бул сиздин туруктуу угарманыңыз экен. Билинип турат. Ар бир чыгарманы жагат деп жакшы кабыл тилек айтты. Андан кийин дагы клип чыгабы же ырлар чыгабы же токтоп калабы дегенде токтоп калды. Жок, эл алдында эле болом. Буюрса эл алдында болом, бирок бир аз стиль өзгөрүлөт деп ойлойм. Мындай айтканда, стиль дегенде баягы кийинүү стили, анан репертуар, репертуар, ырга болгон тандоо мурункудай болбой калат. Мурдагыдай бийлебей каласыз эми. Эми канча да 3 баланын апасы болду эми жаштарга жол болсун. Биз болсо эми
биз болсо эми орто муунга айланып баратат окшойбуз. Эми ар бир жаштын өзүнүн таттуу ширин маалы болот. Эми болсо бир аз орчундуураак, бир аз олуттуураак, анан бир аз токтоороок темаларга кайрылабыз деп ойлойм. ооба чыгарма деп калдык деги эле мындай айтканда сиздерге дейинчи мен сиздерге эми кичине мындай жоопкерчилик абдан бир чоң болсо керек. Баягы ар бир чыгарманы ырдары алдын кичине ойлонуп жакшылап даярданып өзү да айтып калдыңыз, кичине репертуарлар өзгөрөт деп калдыңыз. Көбүнчө кандай чыгармаларды ырдайм деген оюңуз бар? Сүйүү жөнүндөгүлөр ырдалабы? Албетте сүйүү жөнүндө болот. Сүйүү ата мекенге, сүйүү ата энеге, сүйүү балага, сүйүү жолдошуңа, сүйүү аялына демекчи. Негизи эле ар бир чыгармалардын баары эле сүйүү жөнүндө го деп ойлойм. Анан сүйүү эң башкысы бул бизди жараткан Аллах Таалага. Ошого мен ойлойт элем, эми азыр бирдеме дей албаймын, себеби анын баардыгы иш жүзүндө көрсөтүлсө туурараак болот го дейм. Ал эми ар бир эле чыгармачылык инсандын артында сөзсүз хейтерлер бар. Мындай айтканда жаман комментарий жазгандар бар, өзүңүз билесиз. Мындай айтканда бирөөсүнө жаксаң, бирөөсүнө жакпайсың дегендейчи. Албетте. Ал эми ушул сиз өзүңүз ушу башталышында ушул мындай хиджабты кийип чыккан убакта баягы Instagram баракчыларда хейт айтып, аларга кайра жооп кайтарып урушуп кеткен учурлар болду беле? Азыркы учурда деле. Жок, мен аябай мындай ар бир адам менен мынтип чукулашып, негизи эле конфликттен алысмын. Болгону бир мындай аябай олуттуу бир нерсе болсо, оюмду айтып коем. Мен оюм, көз карашым ушундай деп. Анан тартышып, талашып, мындай кайым айтышып же конфликт болгондон илгертен эле алысмын. Негизи эле өзүм мүнөзүм ал нерсеге мындай жол бербейт го дейм, себеби ал нерседен алысмын дачы. Демек, баягы таш менен ыргыткан, таш менен ыргыт деген бул сизде турбайбы? Таш менен ыргытсаңыз, таш менен ыргытып коесуз. Күлүп коем, тамашалап коем, кайра өзүнө тийишип коем. Мен ушундай жагым бар да кичине. Сонун. Келиңиз, анда сизден бир чыгарма сураналы. Кайсы чыгарма аткарып бересиз? Бүгүн Айтерек Күлбек кызы эжекебизден сонун чыгарманы суранабыз. Ал эми угармандары, көрүүчүлөр болсо барыңыздар экранга жакыныраак чакыралы, анткени азыр бир чыгарма суранабыз. Ооба, азыр аткаруучу чыгармам мен баардык ушул бизди ушул жарык дүйнө жаратып койгон ата энелерибизге арнап койсом, бар болсун, жашасын биздин ата энелерибиз. Ата энелер, келиңиз, анда сахна төрүнөчүдө узатайын. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энелерибиз ар дайым аман болсун. Тек гана биздин гана сыйыбызды көрүп, төрүбүздө жүрө берсин дейли. Жалпы атабызга, апаларыбызга арналсын. Кабыл алып коюңуздар. Asqazodon arpendege kut keler, archa to'don ömür bergen jüt keler. Adam bulçu aylanayın deb aytkan, akıl aytkan altın atan bir geler. Aralasa tamır menden kan geler, adam zatqa tirүүлүктө can berer. Altından da kımbat bolgon asıl zat, ardaqtagan altın apan bir geler. Adam bol dep bizdi bagıp çoң oytkon, akıl aytıp an sezimdi oygоткон. Ата-энеден ашык нерсе бар бекен, алтыным деп мүнөт сайын ойношон. Ар дайым ата-эне, 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 ата-эне бар болсун дагы эле, дагы эле, дагы эле, дагы эле. Ömür boyu sый көргүлө ата-эне, оорубастан бир жүргүлө ата-эне. Бага турган, карай турган кез келсе, балдарыңдын милдети бул дагы эле. Кыз келиндин кызматын көр ата-эне,
дейм 15 жашта болгондо ардайым атене 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 бар болсун дагы эле дагы эле дагы эле дагы эле ардайым атене 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 бар болсун дагы эле дагы эле дагы эле дагы эле ардайым атене 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 бар болсун дагы эле дагы эле дагы эле дагы эле Музыка телеканалда түз эфирде Сонун шоу программабыз уланууда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө күндөн дагы суудан дагы бул дүйнөдө адамга адам керек деген жакшы сөздөрдө камтылган бул чыгарма ар бир инсандын жүрөгүнөн орун алат деген ойдомун. Ал эми биз уланталы клип учурунда дагы Айпер айымдын көзүнөн жаш акканын дагы көрүп калдык. Эле бул чыгарма чын айтканда канчалаган адамдардын жүрөгүнө жетип, чын айтканда жүрөктөн ырдалган чыгарма. Жүрөккө жетет дейт го, чыныгы жүрөктөн ырдалып жүрөккө жеткен адам ушундай сезимдерин, эмоциясын сыртка чыгарат. Деги эле азыр эми сурасам туура болобу, туура эмес болобу билбейм, бирок эмне үчүн ыйладыңыз, ошону сурайынчы. Пандемия учуру эсиме түштү. Ошол учурда ошол клип тартылып аткан учурда мен тайнем ооруп жаткан болчу. Тайнемден айрылганбыз ошол учурда. Андан соң чубак ажы раматылык ошол кезде үзүлгөн. Ошол мал баягы үйдө баарыбыз отурган мал эстеп кеттим да. 2 жыл мурдагы адамдардын акыбалы баягы ушундай ызы чуу болуп, баягы медицина кызматкерлери канча дейин адам ушул пневмония менен ооруп, ошол учурдагы жашоо үчүн күрөшкөн эмелер эстеп кеттим да. Мындай чынында адам экенбиз, чыдайт экенбиз баарына, баягы адам пендебиз да. Ошол малдагы канча деген адамдар, биз баягы кайрымдуу адамдар бири-бирибизге аябай бутубузга тибе күнү түн мындай чуркап жардам берип, муктаж адамдарга жардам берип, мен да ушу адам арасында жүрүп, эл арасында ошол күндөрүм эсиме түшүп кетти аябай мындай. Эми азыр ушундай илак болуп калгам койбу. Чын айтканда азыркы учурда биздин ахлат кийген дарыгерлер, анан ушул чыгармачылык өкүлдөр, деги эле жардам берген инсандар баягы ошол убакта аябай бакталып, баягы баарыбыз ыраазычылык айтсак, азыр кичине унутулуп кеткендей сезилет мен үчүнчү. Ошондуктан дал ушул эфирден дагы пайдаланып, жалпы ахлат кийген дарыгерлер, дал ушул убакта жардам берип жүргөн жалпы кыргыз эстрада өкүлдөрү, деги эле андан сырткары жалпы кыргыз элибизге ыраазычылык билдирип, Аллах ыраазы болсун. Чын айтканда баягы ошол убакта ахлат кийген дарыгерлердин баягы кадырын билдик да, аябай эле билдик. Эми буга чейин дагы билим келген албетте. Бирок ошол убакта, сиз айткандай пандемия убакта аябай баягы кыргыз эли бири-бирине ушунчалык ынтымак экенин билинген. Өзүңүз дагы ошол убакта жүрдүңүз, баягы жардам берип жүрдүңүз. Чын айтканда баягы сиздерге деле коркунуч учур болот да, ошол учурда, пандемия учурунда. Ооба, негизи эле баягы ошол малда ар бирибиз эле жүрөгүбүздө эсибизде болсо керек. Эми унуткандар адам баласы баягы жакшы нерсе бат көнөбүз да, бат эле унутуп коебуз да андай нерсени. Бирок ошол малдагы ар бир күн менин эсимде. Ошон үчүн негизи эле адам боюнча калсак, адам менен адам да. Ошого адамдык сапаттар, адамдык касиеттерибизди сактап калсак аябай жакшы болот. Эң туура. Ал эми бизде кайрадан телефон чалы бар, биз кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыз, аты жөнүңүз угуп атабыз. Аты жөнүм Салтанат, Бишкек шаарынан чалып атам. Кутмандуу кечиңиздер менен туткан орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, Бирге болсун. Айсери, кандайсың? Шүгүр. Сени көрүп эфирден аябай берилүү менен үй бүлөсүнөн көрүп отурабыз. Сенин аябай токтоолугуңа баа берип атабыз. Негизи эле баа берип келгенсиз буга чейин деле. Ушул аткарып аткан ырымды дагы аябай токтоо туруп аткардың да эми эле. Ошо сенин токтоолугуңа баа беребиз, балдарыңдын жакшылыгын көр, урматын көрүп, жакшылыктарына бөлөнүп, ата энеңдин маңдайында үй бүлөң менен
бактылуу болуп жүрө бер. Рахмат. Сага бактылуулук каалайбыз. Рахмат эжеке. Мага эмне кааласаңыз Аллахым көп эселеп сизге кайтарган болсун. Рахмат. Чоң рахмат акыңыз келсин. Дал ошону мен да азыр сурайын деп аттым эле. Өз негизинде Айбер Көпөк кыз сахнага чыкканда өзгөчө Чимирип кетчү эле деп. Ооба, мындай эмоция менен көрчүбүз да, баягы Айбер Көпөк кыз чын айтканда бир гана ырдап эмес, өзүнүн мындай бии менен дагы көп адам таң калтырчу. Азыр байкасам дагы мындай токтолуп калдыңызбы же Катып калдыңызбы дейсиз? катып калдыңызбы ошондо түшүнбөй калдык да. Эми ошондой болуп калдым окшойт. Баягы кичине болсо дагы баягы жоопкерчилик бар сизде бир жагынан айтсак. Эми мындай да, бул Кудай ушундай ар бир адам баягы футбол бар го, футбольный поле. Футбол ойногондо ар бир ошол жерде тургандын өзүнүн функциясы бар да. Бирөө топтосот. Жоопкерчиликтер бар. Топтосот, бирөө топту тебет, бирөө нападающий, бирөө защитада, коргоочу, ушундай айтор. Жашоодо да ушундай экен да. Жашоодо дагы ар бир адамдын өзүнүн функциясы болот экен да. Ошондой эле бизге мисалы Кудай таалам ушундай популярдуулукту берген экен. Биз ошону баягы бычак менен нан кессең болот, алма кессең болот, айтор туурагаңга иштетсең болот, анан бар туруп адамды өлтүрүп койсоң болот да, мисалычы, туура жагы эмес жагына. Ошондой эле Кудай таалам берген нерсени мен туура жагына, жакшы жагына иштетким келет. Ошол менен бирдикте эмнеге бийлебей калдыңыз дегеним, эми бул менин азыркы учурда өзүмө бул мындай напсимди сындырдым десем болот, тыюу кылдым, баягы эми акырындык менен болот да ар бир нерсе. Ошого Кудайга шүгүр, мурун ойлочумун, айтчумун да, баягы адам баласы ушинтип мен баягы эч качан ушундай албайм или моунсуз жашай албайм деп сүйлөбөш керек экен да, себеби ансыз да жашатып коет экен да. Мурун болсо мен бийсиз жашай албайм деген постторду жазчумун да. Сонун эле жашаса болот экен. Айтор бийди да унутуп калат экенсиң. Демек, дал бүгүндөн баштап Айбер Көпөк билебейт бийлеген көрбөй эле болгон ырдаган угабыз, анан жүзүн көрөбүз бүгүндөн баштап, Кудай буйруса. Анан ошол Рамазан айында эми балалуу убакка кичине кайрыла турган болсок, ушундай баарыбыз эле баягы орозо Рамазан айы келгенде дароо эле баягы Рамазанга даярданыш керек, Рамазан айтабыз деген учур болуп калат да, баягы кичинекей кезиндечи. Өзүңүздүн балалуу убагыңызда баягы балдар менен чогулуп Рамазан айткан учурлар болду беле? Рамазан айтчумун мен. Рамазанды күтчүм. Кайсы жакта айтчусуз? Ал кошуналар көрүп аткан болсо, Айбер биздин үйгө келип Рамазан айткан дегендей. Жок, ал кезде эми мындай мүнөзүм кичине баягы эркек сыпаттуураак болчумун. Кепканы басып кийип, мындай спорт азыр деле калды, бирок мындай спорт кийимине басым жасайм жашоомдо. Анан ошентип анан Рамазан ошо райондо үйлөрдү анан жанагы азыр деле балдар ушинтип ойлонсо керек, жүрсөң тетиги үйгө айтабыз, ошол үйдө байлар жашайт. Көбүрөөк акча берет. Тиги үйгө барбайлыгы, ал жакта борсок нан эле берип коет депчи. Азыр деле балдар ушундай деп ойлонсо керек, билбейм. Биз ошентчик да, анан кээде ушундай болуп калчу, баягы заңгыраган моундай тамдарда чыкпай койчу же чыгып туруп сөгүп салчу, урушуп кууп жиберишчи. Анан жөнөкөй эле мындай эле үйгө барсаң, аябай көп акча берип, анан пакеттерге толтуруп берип, фрукты жана таттууларга толтуруп берчү да. Ошондон улам мен мындай адамдардын пейилине жараша, үйүнө, байлыгына эмес, пейилине жараша болот экен деп ойлоп калгам да. Эми ал кезде азыркы Рамазанчылар бир аз мындай орусча айтмакчы, наглыйраак болуп атат. Баягы светофорго токтосоң деле уруп, кафеде отурсаң деле алдыңа келип алып айта берет. Негизи Рамазан деп баягы Рамазан айын баягы сүйүнчүлөп, сүйүнчү кабар кылып баягы майрамдашчу экен да балдар. Анан сүйүнүчтүү кабар деп жеткирип ар бир үйдөн ушинтип анан деп сүйүнчү айткан үчүн акча беришчү экен да. Бизде азыр балдар ушундай жана мындай кайырчы сыяктуу болуп калышты да. Ушинтип айтып калышты да, кайыр сурагандай болуп калды да. Ошого Рамазан, негизи эле Рамазан айы бул айлардын султаны. Ыйык ай, бул айда орозо тутуу, орозо кармоо, не деген соопторду жыйуу, ошол менен бирдикте кайрымдуу иштерди көбүрөөк жасоо, негизи эле бир гана напсиңде ашказанга орозо тутуу эмес, тилде орозо тутуу, кулакта баардык жактан орозо тутуу, Аллахка ибадат кылуу, амалдарды аткаруу менен бирдикте канча деген соопторго ээ болушуңуздарга
баарыңыздарга менин тилектешмин. Көбүнчө Рамазан айында көпчүлүк элдердин жүрөгү тазарат, э? Жүрөгү таза, эң башкысы жүрөгү тазалат. Бизде телефон чалып бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Тилекке байланыштуу бизде бирдик азайып калганбы, өчүп калды. Деги эле сиздин көз караш боюнча бул Рамазандагы айткымда эрежелер болобу? Мисалы, саат көбүнчө менин угушум, менин билишим боюнча баягы Рамазанды баягы ооз ачкандан кийин айтылат деп айтат да, Рамазанда. Бизде телефон чалып бар экен, анан уланталы. Алло, саламатсызбы? Алло. Салам айтам силерге. Саламатсызбы? Кубанычтабыз, карман орозуңуз кабыл болсун. Пайдасы тийген балдар, кыздарыбыз көп болсун дейм. Айпери деги эле илгерки бир сонун кыргыздын кыздары кийген кийимден кийип келиптир. Деги эле кийими да өзүнө жарашыптуу. Атага тең бала, атадан кийин бала дегендей атага тең кыз болдуң. Эли журтуңа ушундай пайдаң тийип, элдин керегине жарай бер алтыным. Анан кайрымдуулук кылып атып турсуң, ушу сенин номериң керек болуп атат мага алтыным. Калтырып койсоң абдан жакшы болот эле. Өмүрүң узун болсун, балдарыңдын жалаң жакшылыгын көрүп, эне атаң жакшы көргөн жакындарың менен аман боло кой алтыным. Телефонуңду берсең мага жакшы болот эле, ушул номерди калтырып коеюнбу? Номериңизди калтырып койсоң, азыр номеримди берсем күн. Мына айтканда биздин азыркы учурда кайрадан байланышка чыгып, биздин редакторлорго өзүңүздүн номериңизди калтырып койсоңуз болот. Эфирден кийин Айпер айым өзү сизге байланышка чыгат. Деги эле азыр кайрымдуулук деп калбадыкпы? Чын айтканда сиздер кайрымдуулукту кандай кыласыздар? Суранычтар боюнчабы, же атайын сиздерде список болобу? Мен баягы негизи фонддордо списоктор болот. Мен баягы мага кайрылгандар болот. Анан кайрылгандар боюнча же болбосо Instagram аркылуу жарыя болот. Же анан өзүм байкап көрүп жүргөн кээ бирде тааныштарым айтып калат, бул жакта үй бүлөсү ушундай, мындай үйдө жашайт же үй жок дегендей. Айтор баягы айтылып жетилип мындай билинип калганда барып эме кылат элем да. Анан бара бир нерсени байкадым, адам баласы ушундай экен да. Мындай нашүгүр деп коет го. Кээ бирде ушундай эжекелер чалат. Мен 2 балам менен ушундай кыйналып кеттим, продукт алып берип койчу. Эми бул жерде жамандагандык эмес, эми бир мисал айтып атам да. Анан эмнеңиз жетишпейт? Жолдошуңуз барбы? Мен көбүнчө баягы күйөөсү жок, жалгыз бой аялдарга, көп балалуу аялдарга мүмкүнчүлүгү чектелген, анан баягы жетим балдарга жардам кылып келчүк да, продукты менен. Анан сурасаң, күйөөм бар дейт. Анан күнүнө 200 сомдон табат, эми ал эмнеге жетмегиле дейт. Анан мындай карап көрсөң, күйөөсү да бар экен, 200 сомдон таба турган күйөө экен да, ал дагычы. Буга деле шүгүр деш керек да. Кээ бир аялдар күйөөсү да жок, балдарын жалгыз багып, кээ бирлери бар, күйөөсү бар, акча таппаганы бар. Анан айтор баягы ар бир нерсеге шүгүр деп жашашыбыз керек да. Кээ бир баягы күйөөсү деле бала анан неме дейт, видеого тартпа, анан элдер көрсө, күйөөм көрсө урушат деп коюшат да, кайрачы. Эмнеге урушат десең, эмнеге бирөөдөн акча сурайсың деп урушат, жетпей атабы, тойбой атасың деп урушат дейт да. Өзү акылы жетип турат ошол нерсе. Анан ушундай нерселерди укканда таң кала түшөсүң да, шүгүр дейсиң да, мындай жакаңды кармай түшөсүң да. Демек ушундай да адамдар болот да, күйөөсү да бар туруп, күйөөсү тыят, демек күйөөсү да билет да аял кандай экенчи. Айтор мен айткым келет, баягы Кудайга шүгүрлөрдү көбүрөөк келтирсек, Кудай таалам айтат экен да, сен шүгүр жакшы бар деген нерсени билбей турбайсыңбы деп дагы берет да. Жок десең, жоктун арты да жок боло берет. Ошон үчүн ар бир баягы мусулман бир тууганым айтат элем, шүгүр деген сөздү, рахмат деген сөздү, бар шүгүр дегенди көбүрөөк айтсак, бар сон болот. Берекесин берсин. Эң туура. Анан ушул Рамазан аягына чыгып коелучу. Деги эле сиздин оюңуз, көз карашыңыз кандай? Бул Рамазанды ооз ачкандан кийин айтыш керекпи же ооз ачып элекке чейин айтыш керекпи? Негизи баягы көпчүлүк учурда Рамазанды ооз ачылгандан кийин айтылат. Баягы дастрконго жайылып отурган кезде баягы жаш балдар сүйүнчүлөп келет да, ошо дастркондон беришет да. Бул менин оюмча да, менин түшүнүгүм боюнча. Биз деле кичинекейибизде ошо ооз ачкандан кийин баягы шам болгондон кийин кеттик Рамазан айтабыз дечик да. Анан азыр билбейм, кайсынысы туура дагы билбейм, бирок биз ушинтип айтчу. Ал эми сиздин үйүңүзгө айтып келсе, кандай көз карашта болосуз? Көз карашым түз эле бул нерсеге. Кээде баягы күнү мен ачыгын эле айтып коеюн, баягы күнү аябай дарбазаны ушундай тепкилеп ташташты, мен чыккычачы. Анан ошого бир аз ачуум келди.
баягы эми ал деле бир эме имущество да ал деле тепкилебей жөн айтып тур, мен угуп атам, мен чыгып атам деп, анан бир эскертип берип туруп, анан кийин кана батаңарды бергиле деп, анан сүйүнчү акчасын берип узаттым. Анан бул нерсеге өзүм да эстейм да. Демек, Жарамазанга көз карашың түз. Түз эле. Кийинки сурообуз ушул чыгармачылыкта 14 жылдан бери жүрөм деп калдыңыз, кичине чыгармачылыкка кайталы. Акыркы эсиңизде барбы? Акыркы жолу качан концерт бердиңиз эле өзүңүздүн концертиңизде? Региондорго мен ошол 12 жыл бою концерт бердик. Мына Кыргызстандын 7 областына. 7 областына. Бирок Бишкек шаарында мен бир эле жолу концерт бергенбиз. Качан жылы? Ошол 2008-жылы. 2008-жылы. 2008-жылы тушоо кесүү концертин бергенбиз. Андан соң юбилей болгондо берем, анан 10 жылдыгымда берем, анан ана берем, мына берем болуп атып, ошол менен берген жокмун. Ошондо качан берейин деп ойлорум. 14 жыл деп калдыңыз. Да планда бөлсө 15 жыл болгондо, туура дата болгондо берейин деген ойлор барбы? Билбейм, чынын айтсам, баягы эми көрөбүз го да. Кудайдын буйругу менен. Кудайдын буйругу баардыгын эртеңки күнгө кепилдик жок да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн жакшы ниет кылып тура берели. Аманчылык болсо, Кудай буйрса, мындан да жакшы иштерди аткарабыз деп ойлойм. Буйруса. Анан албетте баягы чыгармачылык инсандардын үй-бүлөсүнөн балдарынан дагы баягы чыгармачылыкка кызыгып, чыгармачылыкка аралашып кеткендер бар да. Ал эми сиз азыр байкап атасызбы? Мына кичинекейлердин чыгармачылыкка кичине шыктуулугу барбы? Эки уулумда тең жок. Жок. Улуу балдарым, кызымга азыр кичинекей. Улуу балам камерадан качат. Мен баягы Инстаграмга тартайын десем, деп карайт да. Жок дейт. Камера тартып атасыз, папа деп туруп качат. Мен тартпа дейт. Азыр кичинекейинде билинбейт болчу, азыр качат. Мен тартпа дейт, урушат да, тарынат да. Ошон үчүн көп тартпай калдым. Ал эмеге эсеп кысапка жакын. Бухгалтерия жакыныраак. Менимче ошондой, анан тилге жакын. Арабчаны азыр аябай жакшы өздөштүрүп келатат, англисчени, арабчаны. Көз тийбесин. Өмүрүн берсин. Уулум, экинчи уулум Раян футбол. Мен оюмча балам буйрса Раян футболист болот деп ойлойм. Ошол жагы жок дегенде, ошол жагы мени тартат го деп ойлойм. Футболду аябай жакшы көрөт, топ тепкенинен эле билинип турат да. Буйрса мен жакшы ниет кылам, таанымал футбол оюнчусу болот деп ниет кылам. Демек, балдарыңыз кайсыл кесипти тандаса дагы сиз колдонгондо ар сардайым. Албетте. Албетте. Эң башкысы туура жолдо болсун. Туура жолдо болсун, Сизге чоң рахмат. Анда үй-бүлөлүк бакыт каалай болсун. Ошол дал ушул мындай айтканда сиздин байлыктарыңыз десем болот, ушу балдарыңыз өмүрү узун болсун. Ошо тилеген максаты мындай айтканда сиздин ишеничиңизди актаган уул кыздардан болсун. Ал эми эркин микрофонго карайын. Бизге убакыт дагы аягына келип жетип калыптыр. Сизге чоң рахмат. Ишиңиз илгерилей берсин. Карьерного роста деп коет го. Дагы көптөгөн ушундай ийгиликтүү иштерди аткара бериңиз. Ал эми кыргыз элим, урматтуу кыргыз элим, жалпыңыздарды ыйык Рамазан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Дагы бир жолу кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир үйгө Аллах Тааламдын мээрими жааган болсун. Ар бир инсандын жүрөгү толгон ыйман болсун. Өмүрүңүздөр узун жана берекелүү болсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Анан дагы бир нерсе айтып коеюнбу? Баягы ушундай ыйык айда кечирим суроону адатка айландыра алсак, кимде кимди тарынткан болсом, капа кылган болсом кечирим сураймын жана мен дагы баарын кечирдим. Эң сонун. Кайсы чыгарма аткарабыз азыр? Кайсы чыгарманы угабыз? Өмүр кемеси аттуу чыгарманы угуп коюңуздар. Сахна төрүнө узаталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Өмүр кемеси сонун сөздөр айтылды. Албетте, эгерде тарынган инсаныңыз болсо же тарынткан инсаныңыз болсо, ар дайым бири-бириңиздерди кечире билиңиздер. Бул чыгарма жалпы сиздердин урматтууларга жаңырсын, кабыл алыңыздар. Gün batıp taң atıp ötüp жаткан өмүр, күйдүрүп сүйдүрүп кете калган көңүл. Жакын дос, жалган дос таап бердиң өмүр,
көчүр берип өмүр бир өлүп куратып күчүн жерип өмүр бир өнү калкыган бүркүт кылган өмүр бир өнү жаракат үркүт кылган өмүр сабыр бер карысы жашынада өмүр кайрат бер кыйналган бүт жандарга өмүр абир бер намыс бер адамзатка бүтүн жашоодо жөн гана адам болуш үчүн ак менен караны ажыратар о алла адам кыл пайдасы бар мундун дагы тамашаңы бар күндүн дагы аткан таңы бар үмүтүмдүн жаңа шамы Голчалар болсун сонун чыгарма. Чоң рахмат сизге. Дагы бир чыгармача илтери каалайбыз. Жүбүлөлүк бактылуулук. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ал эми дал ушул Рамазан айында айтылган тилектер, айтылган батылар баардыгы кабыл болсун дейли. Албетте, сиздердин жакшылыгыңыздарды тең бөлүшкөн бул музыка телеканалы 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Албетте, жагымдуу чыгармалар бир гана сиздердин урматыңыздарга жаңырат. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Руслан Адылбек болдум. Албетте, Айпер айым айткандай эле, бул жашоодо деги эле Рамазан айында бири-бирибизди кечиришкен, бул эң бир чоң бир эрдиктин бири деп эсептейм. Андыктан эгерде кимдир бирөөнү капа кылып алган болсоңуз, бирөөгө чалып кечирим сурап, эгерде бирөө сизди капа кылган болсо, аны кечирип койсоңуз, албетте бул Рамазан айында сиз үчүн бир чоң сооп болот деп айта кетели. Кызматыңыздарда мен Руслан Адылбек болдум. Албетте кош айтканы алыспыз болгону жакшылык күндөрдө, жакшылык эфирлерден жолугушканга чейин сак саламат алыңыздар. Баарыңыздарга бейпил түн, дагы бир ирет орозоңуздар кабыл болсун.